Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыкка өлкөнүн 60 көрүнүктүү инсандары тандалып алынган. Аларга медальдар маданият, билим берүү, илим, адабият жана искусство тармагындагы улуттардын маданиятын жакындаштырып, өз ара байытууда, тынчтыкты жана достукту чыңдоодо, өнүктүрүүдө жетишкен ийгиликтер үчүн ыйгарылды. Мен өзүмдүн чыгармачылыгымда, журналисттик ишмердүүлүгүмдө өтө бактылуумун деп эсептейм. Анткени ошол көп кыргыздын залкарлары менен маектешип, алар жөнүндө уктурууларды, көрсөтүүлөрдү даярдап, анын ичинде мен Чыңгыз Айтматов менен да маектешип калуу бактысы буйруган экен. Ушу Чыңгыз агай менен ушу Кыргыз радиосунун алтын казынасынан өмүр ишмердүүлүгү жөнүндө маектешип, бул кишинин көп акыл кеңештерин угуп калдым. Чыгармачылыгымдын алгачкы башталыш жылдарында батасын алып калдым дегендей, анан бүгүн ал кишинин медалын алып аткандыгы мен үчүн чоң сыймык. Мен сыйлыкты биринчи жолу алып жатам. Негизи эле мен үчүн Чыңгыз Айтматов атындагы ушул фонддун берип аткан сыйлыгы мен үчүн абдан сыймыктуу деп эсептейм. Бул жеке менин сыйлыгым эмес, бул биздин фондубуздун жана менин ошол кесиптештерим, ата-эне бир туугандарым менен ошол мени колдогон адамдар менен бирге алган сыйлыгыбыз деп эсептейм. Арбага ыраазы болсун баарыбызга. Жазуучунун атындагы сыйлыкты маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов, жазуучунун карындашы Роза Айтматова, баласы Аскар Айтматов тапшырды. Деятели культуры. Бул сыйлыкка өлкөгө чоң салым кошкон белгилүү инсандар тандалып алынган. Алар коом үчүн чарчабастан эмгек кылган ар кайсы тармактын адистери. Аларды Чыңгыз Айтматовдун адамга кыйыны күн сайын адам болуу деген улуу сөзү бириктирип турат. Мен дагы бул сөздү күнүмдүк жашоомдо колдонууга аракет кылам. Иш-чарада залкар жазуучу эскерилип, келген конокторго анын чыгармачылыгына байланыштуу композициялар жана балеттен үзүндү коюлду. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов өзү баштап кеткен Ысык көл форуму бар. Ысык көл форумунда эң биринчи жолу дүйнө жүзүндө Нобель сыйлыгынын ээлерин чакырып, дүйнө жүзүндө ойчулдарды, окумуштууларды чакырып, ушул Ысык көл форумун түптөп, анан мындан ары бир канча жылда бир жолу чогулуп туралык дүйнөдөгү болуп аткан катастрофаларды, материалдык эмес катастрофаларды ушул жерде талкуулап туралы деп ошол уюштуруп түптөп кеткен. Мына ошонун уюштуруучулары, анын арасында баласы бар, Аскар Чыңгызович, Асоль Молдокматова. Ошолор атайын медаль чыгарышып, биз менен биргеликте азыр тапшырышып атат. Бүгүн Чыңгыз Айтматовдун бул дүйнө менен кош айтышканына 14 жыл болду. Ал 2008 жылдын 10 июнунда Германиянын Нюрнберг шаарында дүйнө салган. Аруки Аймердинова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.